Бекжанов Исмат. Урматтуу президентибиз Садыр Жапаров Түп районуна караштуу Балбай айылына биринчилерден болуп мектеп салуу боюнча өкмөттүн планына киргизсеңиз мына бул Бекболот аттуу жаш инибиз аябай кубанып калмак. Жаш жеткинчектердин арасында сиздин активдүү тарапташыңыз ушул жигит көп ирет сизге өз айылына мектеп салуу боюнча кайрылуу жасап, жада калса личкаңызга да жазган экен. Анан да ар кайсыл WhatsApp группаларда сиздин номериңизди издеп жүрөт. Түз эле байланышып мектеп маселесин айтайын деп. Көңүл буруп коюңузчу, өтүнөбүз. Садыр Нуркожоевич Жапаров. Бекболот мыкты жигит болуп өсө бер иним, азаматсың. Сыймык Жапыкеев чоң казатты чанып Илберс партиясына секирдиби? Жапыкеев чоң казат партиясынан таанылып, аны колдоп жүргөн саналаш партиялаштардын аркасы менен башкы прокуратурага, андан соң Финполго отурганы анык. Ал тургай Финпол жоюлуп кете жаздаганда соц тармак аркылуу баягы саналаштарына кайрылып, карапайым калк сыймык үчүн баарына даярбыз деп турушту. Бу жигитке деле карапайым чоң казатчылар башына иш түшкүндө эле керек окшобойбу? Эми болсо Сыймык Жапыкеев чоң казат партиясын чанып, жаңы партия түптөп жатканын эшиттик. Жаңы партия Илбирс деп аталат экен. Лидери Фазел Турсунов болоору белгилүү болуптур. Максат Мамытканов болсо чоң казат партиясынын документин кучактап алып, же партияны өнүктүрбөйт, же өнүктүрө тургандарга бербей иши кылып бир орундан козголбой жатыптыр. Ошондо идея үчүн күрөшкөн, жаналык калбай чуркаган катардагы чоң казатчылар ара жолдо калабы, баса Элберс партиясын Бишкек шаардык кеңешке шайлоого даярдап жатышыптыр. Булак Опер Кейже. Максат Мамытканов көчөдө калды. Чоң казат партиясынын лидери, убактылуу бийликтин тушунда вице-премьер-министрликти аркалап жүргөн Максат Мамытканов жаңы өкмөттүн курамына кирбей көчөдө калды. Ал Турсун ак үйгө кире албай калганы айтылууда. Көчө таптап, аргасы алты кетип жатыптыр. Чоң казат партиясынын мүчөлөрү Мамыткановдон баш тартып, партиянын курамынан чыгарганы жатышканы да айтылууда. Же бийликке батпай, же партиясынан куру калган Мамытканов саясий өлүккө айланып сел-саяк болуп кетпесе эле болду. Булак Опер Кейже. Шамурза Бөрүкулов. Кайсыл бийлик келбесин, ошол бийлик менен тил табышып кеткен Бабановго таң калам. Акаевдин майрамына совсем эле жаштык кылып, назарына илинбей калса керек, болбосо ошондой эле бийлик кызматына олтурмак. Бирок маркум Айдар менен шилекейлешкен дос болуп жүрүп, байлыгынын башаты ошондо башталган болсо керек. Бакиевдин мезгилинде бийлик адамдары да жакындап жытыгышып алыш Бабанов үчүн жеңил эле болгон. Себеби Бакиев Акаевдин адамы, тигинин кадры, баланчанын куйругу деп эч качан бөлгөн эмес. Акаев өлкөнү сазга аябай тыгып, ыйлай турган акыбалга такап койгон болсо да, Бакиев Акаевдин атын айтып бир жолу да жаман деп айтпаган. Ошон үчүн мен дайыма Бакиев мырза киши болгон деп жазып келем. Бабанов өтө куун экен. Бакиевдин башкаруу убагында кимди жандап басышты абдан ойлонуп туура тандаган. Максим Бакиев өтө акылдуу, иштин көзүн билген жигит болгон. Ошентип Бабановдун бизнесинин экинчи этабы Максимге жагынып жүрүп ишке ашкан дешет. Ал эми Атамбаев экөөсүнүн мамилесин ата баланын, аке үкөнүн же жакын достордун катнашы деп койсок туура болот. Бири-бириникине катташып, огороддон клубника терип жешип, абдан эле ынак болушкан. Ошондой болсо да эмне үчүн экенин билбейм. Бирок жакын болушканына карабай, Атамбаев Бабановго карата ишеничи жакшы эмес болсо керек. Антпегенде президенттин мураскору кылып Бабановду тандайт эле да. Кыргыз элин Кудай ошондо бир сактаган экен. Эгер эле Бабанов мураскор болгондо чыныгы мураскор болуп, Атамбаевдин жолун жолдомок. Бабанов Атамбаев чийип койгон сызыктан 1 сантиметр да аяк биякка кыйшаңдабай албайт эле. Себеби Бабановдун мүнөзүндө коркоктук бар. Ал азыркы күндө деле Атамбаев түрмөдө жатканына карабай, атын укса коркуп түшүнө кирсе оозуна учук чыгып ойгонот болуш керек. 2019-жылы 8 августта 2 жыл өлкөгө келе албай жүргөн Бабанов Атамбаев ымдап койсо ошол күнү жетип келген. Ал Атамбаевдин чакыруусу менен келген. Менимче Атамбаев Жээнбековду ыргыта чаап, президенттикти Бабановго берем деген болуш керек. Атамбаев президенттик тронду өзүнүн атасынан калган мурастай аябай эле менчик кылып алып, каалаган адамына берип, жакпай калса башкасына ыйгарам деп соодалашып келгенин жакшы билебиз.
Былтыркы октябрь айында да президенттикти башка бирөөгө бермек болгон. Анын ким экенин жакшы билесиңер. Ошондой эле былтыркы тополоңдо Атамбаев КТРКны Али Токтакуновго бермекчи болгон. Али Токтакуновдун кыргыздар аны сагынып олтургансып Прагадан жетип келгенинин себеби да ошондо турат. Бул сапар Бабанов президенттик орундан бир ступень төмөн түшүп премьер болмок. Кембагалга шашлыкта укат дегенде премьерлик деле жаман эмес да. Мына эми Бабанов президентибиз Садыр Жапаровдун да тилин тапса керек. Өлкөгө инвесторлорду тартып келет эмеш, бирок өзүнүн бизнесин, Кыргызстандын келечегине ишенбей сыртка курган Бабанов өлкөгө инвестор алып келет десе күлкүм келет. Бабанов сырттан инвестиция тартып келмек турмай Кыргыз өнүктүрүү фондунан 17 миллион долларды алып, өндүрүш уюштуруштун ордуна Азия Мол деген соода борборун куруп пайда көрүп жатпайбы? Бир бөлүгүн Раиса Атамбаевага өткөрүп берген деп айтып жүрүшөт. Бүгүнкү күндө өмүр бою элдин канын мите курттай сүткорлук менен сороп, канчалаган карапайым элдин үй жайынан бери тартып алып көчөгө коюп келе жаткан Кыргызстан АКБсында жерлердеги филиалдарын жаап, имараттарын сатыкка коюп жатканы эмнеден кабар берет? Анын үстүнө Бабановду бүгүн көрүп жаткан жерибиз жок да. Ал деген бир убактарда премьер кызматында чокчолой баатыр болуп олтурбады беле? Эмне үчүн ошол мезгилде инвестор тартып келген эмес? Туркиядан тулпар алып келгенин билебиз, бирок инвесторлор тууралуу укпаган экенбиз. Баарынан да Акаевдин бийлигинен бери аралашып жүрүп бир да жолу текшерилбей, дайыма аппак болуп чыгып жүргөнү таң калтырат. Мадумаровдон кийинки эле карт саясатчы Бабанов десек жаңылбай турган болуп калдык окшойт. Болгону Мадумаров таза саясатчы үчүн атына кир жугузбай келет. Ал эми Бабановдун таза экенине мен башымды кесип алса да ишенбейм. Эмне үчүн Райымбек Матраимов, Жумалиев эми ушул күндө Ташов теши бийликтөө текшерүү жүргүзгөндөр Бабановду айтышпайт, айланып өтүшөт. Эмне Бабанов айдын көчөгүн көргөнбү? Мага койсо өлкөгө инвестор тартуу боюнча Райымбек Матраимовду тандайт элем. Эч ким Райымбектей болуп инвестор алып келе албайт. Ал нерсеге Райымбектин Исмаил ата фонду далил болуп бере алат. Бул фонд 20 жылдан бери жашап, өсүп өнүгүп келе жаткан фонд. Бул фонд кыргыз башкарган жалгыз фонд. Райымбек фондуна ар кайсыл жактан акча таап келет. Анын тааныштары да чет жактарда тыгылып жатат. Анан эле Райым каяктан байыган дешип бөөсүнүшөт. Ичи кара бузукулар. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет болуп, Райымбек татыктуу болгон жайга дагы деле баягы Шустри Бабанов барат окшойт. Президентибиз Отунбаева менен Бабановдон алыс болсо экен деп Кудайдан жакшы эле тилеген болчумун. Темирлан Султанбеков Атамбаевдин ордуна партиянын лидери болуп тайындалды. Бул тууралуу партиянын мүчөсү Нурхан Жумабаева бүгүн өзүнүн жеке баракчасы аркылуу билдирди. Анда социал-демократтардын лидери болуп партиянын Бишкектеги кезектеги съездинде шайланды. Мындай чечим партиянын мурдагы лидери өз ыктыяры менен ыйгарымдарын тапшыргандан кийин кабыл алынган. Саясий бирикме съезд өткөргөнү жана Бишкек шаардык кеңешине шайлоого бара турганы белгилүү. Өлкө боюнча жергиликтүү кеңештерге шайлоо 11 апрелде өтөт. Темирлан Султанбеков мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жигердүү тарапташтарынын бири катары таанымал. Ошондой эле ал КСДПнын саясий кеңешинин мүчөсү болгон. Партия ыдырап кеткенден кийин социал-демократтардын деп жазган ал. Эндира Жолдубаеваны түрмөдөгүлөр алакан ушалап тосуп алышабы? Мурдагы башкы прокурор Эндира Жолдубаева Белизгейт операциясы боюнча сурак берүүдө. Атамбаевдин доорунда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаевдин Белиз өлкөсүнөн келген деген документ менен Өмүрбек Текебаев, Алмамет Шыкмаматов жана Аида Салянова караланган. А кездеги 3 депутат Мегакомдун акцияларын сатууга түзүлгөн трасттык декларацияга тиешеси бар экени айтылган эле. Аныгында бул аракет каралуу катары кабылданып, фактылар чыккан эмес. Мамлекеттик деңгээлдеги көз будамайлоого Абдил Сегизбаев, Эндира Жолдубаева айыптуу катары кабарланган. Учурда Белизгейт боюнча иш козголуп, тергөө жүрүүдө. Сегизбаев темир тор артында, ал эми Жолдубаеваны да камаса, түрмөдөгүлөр алакан ушалап тосуп алышабы? Булак Азия News. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү. Узак жолдордогу унаалардын ортосунда 500 метр аралык сакталышы зарыл. 2021 жылдын 13 февралынан 16 февралына чейин жаап өткөн жаан-чачынга жана абанын температурасынын жогорулашына байланыштуу Кыргызстандын тоолуу райондорунда Каракол Эңилче унаа жолунун 64-90 чакырымдарында, Бишкек Ош унаа жолунун 121-138 чакырымдарында,
Түп ашуусу 198-265 чакырымдарында, Ала Бел ашуусу Чычкан Капчыгайы, Мырза Аке Кара Кулжа Алай Кунаа жолунун 74-115 чакырымында, Ала Бука Жаңы Базар Кировка Унаа жолунун 68-101 чакырымда жана Красная Горка Акташ Унаа жолунун 1-4 чакырымдарында кар көчкү түшүүсү жана кар күрткүсү күтүлөт. Жолдор тайгак болуп, муз тоңот. Унаалардын ортосундагы 500 метр аралык кыймыл чектелиши зарыл. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы.